бир айтып кетчү нерсе, мисалы силер менин жолумду кайталай албайсыңар. Бакыттын жолун кайталай албайсыңар. Айдананын жолун кайталай албайсыңар. Калай же Тимурдун, Тиманын жолун кайталай албайсыңар. Силер өзүңөрдүн жолуңарды өзүңөр басып өтүңөр керек жана өзүңөрдүн жолуңар башкача болот. Силер ойлобогула, мисалы, Бекназар байке мондай кылыптыр, мен точно ошондой кылсам, анда точно результат ошондой болот деп ойлобогула, андай болбойт. IT дүйнө бул океан. Ар бир өзүң сүзүп, өзүң ошол жерге максатыңа жетишиң керек да. IT эмелерди, досторду күткүлө, YouTube'тарда жанагы ар кандай мышык, иттердин эме, алар жакшы каналдар. Бирок, пожалуйста, ошо мышык иттер менен кошо дагы эме каналдарга, IT каналдарга, YouTube'тарга жазбагыла. Алардын жана мышык иттерге караганда ошол IT каналдарынан көп пайда аласыңар. Мына Айдананын эме KG USA деген каналы бар. IT компаниялар көбүнчө дүйнө жүзү боюнча англис тилинде эмесин, иш тармактарын алып барат да. Ошон үчүн IT үйрөнүп атканда айтат элем, достор, дайыма англис тилин ала жүргүлө, англис тилин үйрөнө жүргүлө. Англис тилин үйрөнүш бат эле. Бир жарым жылда эле кайрап кетсе болот, негизи да, чынын айтканда. IT плюс английский болсо дүйнөгө эшик ачык. Себеби английскийди Америкада эле эмес, долларды бүт жакта колдонгондо ошол Китайга барасыңбы, Европага, бүт мамлекеттерде IT-ге иштегени барсаң англисче сүйлөшүшөт ошол мамлекеттер. Бардык мамлекеттердин борборлорунда англисче сүйлөшүшөт. Ошол үчүн англис тилди сөзсүз үйрөнүш керек. Ал жерде Америкага келгенде сен IT билгениң менен английский билбесең сен жумушка жарабайсың деген сөз да. IT деген убакыт өткөн сайын, университетти бүткөндө делечи, өмүр бою окуйсуңар. Анткени бул ушундай кызыктуу дүйнө. Бул ушундай кызыктуу эме, мындайча айтканда, билими түгөнбөгөн, бездонный знания да, бул вообще түгөнбөйт да. Канча казсаң да түгөнбөйт. Анан кийин анын баары башыңарга батпайт. Аны мен билем. Ошон үчүн эметпегиле, мындай тарынбагыла же капа болбогула, башыңарга баары батпаса нормально. Менин башымда дагы жок, Бакыттын башында дагы баардыгы жок. Эчтеке эмендай толугу менен жок да. Ошон үчүн коркпой эле, бара бергиле, анча-мынчадан кичинеден иштер баштала берет. Анан кийин главный эме да, мындай бутуңду эшикти ачып туруп бутуңду окуп коюшуң керек да. IT дүйнөсүндө дальше биринин артынан чубалып кете берет да. Биринин артынан чубалып бир компанияга өтүп, ал жактан тажрыйба алып, экинчи компанияга өтүп, ушинтип тажрыйба чогулта бересиңер да. Диплом албай эле курска барсам деп жеңил жолду ойлогон бүтүрүүчүлөргө дагы кошумча нерсе, эгерде чет мамлекеттерге, Европага азыр Дания, Австралия, Австрияларга барам дегендер көп, Канада, Америка. Ошондо тапшырганда дагы сөзсүз жогорку билимиңер пайдасы тиет. Себеби өнүккөн мамлекеттер билимдүүлөрдү чакырат. Ал жерде дипломуң барбы, образованияң кандай дегенде мектеп десең, сени албашы мүмкүн да. Азыр бүт программаларга кирип тапшырганда, мисалы мен өзүм студенттерге жардам берип көргөм. Канада application'дерде жогорку билимиң кайсы деп сурайт. Эгерде ошол жерде сеники магистратура ушундай IT боюнча деп турса, сени биринчи кабыл алышы мүмкүн. Ошол жагында ойлонгула. Чет өнүккөн мамлекеттер жогорку билимдүү адамдарды чакырышат да. Силер кээ айтышыңар мүмкүн да, эме депчи, биздин билим, жогорку билим эме Америкада, Канадада не признается, эмне үчүн деп айтышыңар болот да. То есть, если не признается, эмне үчүн анда керек высшее образование депчи. Просто бул эме да, өлкөнүн политикасы ушундай. Жакшы өнүккөн өлкөлөрдүн политикасы ушундай да. Даже биз Кыргыз университетин признавать этпесек дагы дипломунчу, бирок эгерде сен ошол жерде диплом алып окусаң, сени биринчи кое берет. Мисалы салыштырмалуу мектепти бүткөн адамга карагандачы. Ошондой да, ошол себептен да. Ошол IT-ни билгендерге чет жака чыгуу жеңилирээк болот. Эси кошумча дипломуңда болсо IT багытында, анда андан сонун. Дипломуң болбосо, тажрыйба жакшы болсо, английский жакшы болсо, Кыргызстандан туруп интервьюну кылып, онлайн иштесе да болот. Врач болом десеңчи, обязательно диплом керек. Врач болуш үчүн диплом жок, врач боло албайсың. Америкада диплом жок, врачка албайт. Это эме да, мындай, нормальный положение да. Анан кийин дагы көп, мисалы, мугалим болом десең да, мугалим жөн эле кичинекей балдарды үйрөтөм десең, ага дагы диплом керек. Ага дипломсуз албайт.
Единственный бир жакшы эме бар, тармак бар, бул IT тармагы да. Бул жака дипломдун кереги жок. Бул жака жогорку билимдин кереги жок. Бирок жогорку билим болсо, бул жакшы нерсе. Мен эки жогорку билим, бир жогорку билимим, бир училище билимим бар да. То есть экөө тең эки башка. Биринчисинде мугалиммин, экинчисинде финансистмин да, мындай айтканда. Ошон үчүн эки образование менен бирок IT'де иштеп атам. 10 жылдан бери Америкада канча жумушка кирип чыктым. Эки эле компания сурады менин дипломумду. Мен 10 чакты компаниядан ашык иштедим. Эки эле компания эметти, сурады, дипломуң барбы, кандай билимиң бар депчи. Достор, мен силерге бир нерсе айтып коеюн. Ошону эстеп калгыла. Эч качан эметпегиле да. Силер ойлобогула. Мен мисалы компьютерный инженерияга өтсөм, ошон менен болду, өттүм, ошон менен өмүрүм бүтөт депчи. Андай эмес. Силер өмүр бою жартандаган жоксуңар. Эгерде ал жакта орун болуп батпай калсаңар, болгон компьютерный чыгып, болгон информационный жака өтө берек эле. Анан орто жолдо 1-2 айда которулуп алсаңар болот. 1-2 айда башка факультетке өтө алсаңар болот. Же болбосо жок, мен вообще бул жака түшүнбөй эткенмин деп таштап деле кеткендер бар да. Бирок силер таштабасаңар дагы баягы ал жакта таштагандар болот да, ошо орун бошойт, жана толуп калган жерлерде бошойт да, ошол жака 1-2 айдан кийин которулуп алсаңар болот. Эме ректор менен декан менен сүйлөшүп, ошон үчүн главное эметпегиле, токтобогула мындай. Если мага айтсаңарчы азыр, кайсынысын тандаарым билбей, убактын өткөрбөйдүм, анан өтпөй калдым десеңерчи, это отмазка да, просто отмазка да. Өтө бергиле, кайсыл компьютер үйрөтөсө өтө бергиле, бара бергиле, окуп көргүлө, бир жума, бир ай окугула, жакпай калдыбы, башка факультетке которулуп. Мисалы, бир жакта хардвер көп үйрөнүп атса, ал силер софтверди алам десеңер, софтверге өтүп алгыла. Же болбосо мисалы тилдерди, бир жакта C үйрөтсө, бир жакта C++ үйрөтөт. Ошол жака өтүп алгыла. Иши кылып дайыма IT'де болгула. Agile деп коет да, мындай, как кандай эме бак жазан берчи, Agile'ды кантип которот кыргызча? Ийилчек, чоюлчак болгула. Бияка өтүп кеткенге даяр болгула жан. Чоюлчак, ийкемдүү, ийилчек, чоюлчак өзгөргөнгө даяр болгула, потому что достор, бул навык, ийилчек, чоюлчак өзгөрүүчү навык, бул өмүр бою силерге керек болот. IT'де өзүңөргө эркиндик алып келет. Финансовый жактан, убакыт жактан, андан кийин каалаганыңарды боло бергиле. Мен мисалы мерде отуруп азыр серфингди үйрөнүп алдым. Өмүрү серфингге туруп көрбөгөн. Ошентип убакыт болсо силер жасай бересиңер. Достор, IT бул эме, действительно эме эркиндик берет сага. Эркиндик берет, каалаганды берет, убакытты өзүң контролдойсуң. Меңди качан иштетесиң, качан токтотосуң, өзүң эметет да, өзүңөн зависит берет да. Мисалы, көп жумуштар биякта эме, IT тармагында көп жумуштар, ITден тышкары көп жумуштар эртең менен 9-дан 5ке чейин барып, керелди кечке жана станокто же эмеде постоянно иштешиң керек да. IT эркиндик берет сага. IT эркиндик берет. Это IT дүйнө бул бул жөн эле дүйнө эмес, бул стиль жизни, бул жашоонун бир эмеси, бул бир түрү да. Ошон үчүн мага жагат бул стиль жизни да. Мен каалайт элем силер дагы ушундай эркин, өзүңөрдүн чечимиңерди өзүңөр эметип, өзүңөрдүн убактыңарды өзүңөр контролдоп, ушинтип эметсеңер болот да. Ушундай бир жакшы тармак да. Үйдө отуруп алып эле иштерди бүтүрө берсе болот, көп нерселерди бүтүрө берсе болот. Мисалы биякта дагы суроолор кетет, заочно окуса болобу айтсын депчи. IT'ни негизи заочно эле окуйт, мындай бетме бет. Достор, мен силерге айтып коеюн бир нерсе, тарынбагыла да. IT'ни вот код жазганды силерге эч ким жетелеп келип жаныңа отуруп алып үйрөтпөйт. Мына монтип жаз, мону жаз, A-ни жаз, B-ни жаз деп эч ким үйрөтпөйт. Код жазганды сага эч ким үйрөтпөйт. Это реальность. Кантип үйрөтөт? Сага эмесин берет. Ар кандай архитектура кандай ошо түзүлөт, ошо код жазыш үчүн эмне эмелер бар. Кандай десем, код жазганда эме элестетсеңер, бул кирпичтер да, кичинекей кирпичтер да. Ошол кирпичтерди материалды силерге берет. А силер ошону колдонуп өзүңөр код жазсаңар керек да. Ошон үчүн бул эме мындайча айтканда эч ким силерге жетелеп жаныңарга отуруп алып, мына муну бас, тигини бас деп эч ким эметпейт. Бул өзүңөр үйрөнүшүңөр керек. Все зависит от вас.